45 деп койдук, өзү негизи 48. Ырымдап оозуна түкүрүп койчулар го. Ошентип менин оозума ырымдап түкүргөн да. Бир жеке жашоомо тиешеси жок, баардыгы ошону жасашат. Анткени мен кандай ырдасам дагы ошо менин жеке жашоомо байланыштырышат да. Раматылы атам дагы абдан өзүнүн бир тууган экөөсүндөй урмат кылчу эле. Ибрагим Жунусов мен үчүн бул чоң кол жеткис адам. 2005 жылы мен үйлөнгөн жылы өкүл ата коюп, азыр ошол жубайым экөөбүзгө өкүл ата болуп жүрүшөт. Сиздерге таазим этем. Арыбаңыздар ардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, кезектеги кызыктуу репортажды сиздерге сунуштаган турабыз. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эл артисти Ибрагим Жунусовдун 65 жылдык юбилейи жана ошондой эле чыгармачылыкта жүргөнүнө 45 жыл толгону менен атайын кече уюштуруп жаткан учуру мына ушул керемет кечтен сиздерге кызыктуу репортажды сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуз. Бүгүн силер өзүңөрдүн убактыңарды мага белек кылып, мага арнап келгениңиздер үчүн сиздерге таазим этем. Биринчи бул 60 жылдыгым өтпөй калды эле да. Баягы эсиңерде болсо керек, 60 жылдыкта Ош Баткен окуясы болуп калды, Баткенде. 1 майда 39 жараныбыз курман болду. А мен концертти 12 майга коюп койдум эле да. Ана ошого байланыштуу 40 чыга элек болгондо мен концерт берсем уят болот элем да. Ошондо 60 жылдыкты бере албай калгам. Ошо боюнча карасак 5 жыл өтүп кетиптир. Эми 70 жыл кандай өтөт, кандай өтпөйт деп туруп, 65 жылдыкты белгилеп коелу дедик. Анын үстүнө чыгармачылыкта дагы 45 деп койдук, өзү негизи 48. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Элүү деп койсоң 2 жыл кошуп алып турдусун, лучше алып коеюн дедим. Анан элге кичине бир отчетта берип коеюн дедим. Көпчүлүгү мен ырдалып жүргөн ырларым меники экенин билбегендер да бар экен да. Ырчылар көп ырдайт да. Мирбек Атабек, Нурлан Насип, Роза Шакирова, Черикчиева. Бүт баары ырдап атса, ал менин ырым экенин билбейт. Ошолор дагы неме кылып, коноктор келди, мына Өзбекстандан келди коноктор. Ошолордун бирликте жакшы кылып концертти бир отчет берип коеюн дедим. Ата-энем абдан Ибрагим экени жакшы көрөт. Раматылы атам дагы абдан өзүнүн бир тууган экөөсүндөй урмат кылчу эле. Ибрагим экен менен кеңеш анан деген сөздөр болчу эле. Мен кокус бир нерсени айтып калсам. Анан бул Ибрагим экенин өзүнүн адамга бир жугуму, бир жолуккан адамга бир өзүнүн тартып ала турган бир ушундай бир жугуму бар адам да. Себеп дегенде эң биринчиден бул сөзгө жакын, сөз баккан адам. Сөз баккан адамды ар бир кыргыз эле жакшы көрүшөт. Анан кандай учурда кимге кандай мамиле кылышты, кайсы сөздү кайсы жерден айтышты, орду менен билет да. Ибрагим акебиздин ырларын баардыгы алып алышыптыр көп элечи. Ырдап коюштур дегендей. Анан ырларынан карап атып негизи ушуларын ырдап көргүм келди. Бул мен кеч бир жеке жашоомо тиешеси жок, баардыгы ошону жасашат. Анткени мен кандай ырдасам дагы ошо менин жеке жашоомо байланыштырышат да. Эми бул деген чыгармачылык деген бул кенен нерсе да. Ошондуктан дагы мындай нерсе окуялар көп кездешет жашоодочу. Ошондуктан мындай элдин жүрөгүнө жете турган чыгармалардын бири де ушул чыгарманы тандап алдым. Анткени бул чыгарма өзүмө да жакчы, мурунтан Роза Шакирова эжекебиз аткарып бул чыгарманы тааныткан эжекебиз.
Эми ал эжекебиздей аткара албайбыз, бирок колубуздан келишинче аракет кылдык. Ибрайым акенин эмнеси чыгат? Бул Ибрайым аке жаштар менен дагы, чоңдор менен дагы бирдей сүйлөшкөнүн билет да. Көп адамдарды көрөсүң андай. Мисалы үчүн саясатта дагы, чыгармачылыкта дагы бирдей алып кеткен Ибрайым аке го дейм өзү. Биринчи көргөн учурумду айтайын, биз айылда жүргөн кезде мектептин ачылышына барып калган. Ошол кезде менин атам мени жетелеп алып барып, ушул балам ырчы болгусу келет деп жолуп турган кезде, ошондо Сыйым атам барган, Ибрайым байке, Салман Садыков үчөө барган болчу. Ошондо Ибрайым агам жанагы ырымдап оозуна түкүрүп койчу эле го. Ошентип менин оозума ырымдап түкүргөн да. Ошол эң биринчи жолукканыбыз ошол болгон. Аябай таасирленгенмин, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык баягы адамгерчиликтүү. Анан экинчи болсо ошол Сыйым атам кийин алып кетип, жаңы жыл күнү Ошто Ибрайым агабыздын үйүндө тосконбуз. Элеман кичинекей болчу, ошол менен ойноп, таанышып. Анан эң башкы нерсени айта кетчү нерсе адамгерчилик, жөнөкөйлүк, адамдык сапат эң биринчи орунда ушул агамда бар. Мен таасирленгеним ошол жөнөкөйлүк абдан таасир болгон. Ошондуктан Ибрайым агабызды көргөн сайын мен канча алыстан болсо да чуркап барып учурашып, баягы ушунчалык жүрөгүмө жагып калган адам чын жүрөктөн жакшы көрөм. Жаным апам апамай, ойлору дайым менен качан мени келет деп көздөрү дайым жок эле. Ибрагим Жунусов мен үчүн бул чоң кол жеткис адам. Мына эмиден эле жакындашып сүйлөшүп, ырын алып, ырдап чыгып атам. Буга чейин болсо кол жеткис адам болчу мен үчүн. Анткени эми мен кичинекей кезимен Ибрайым аке ырдап жүргөн кезде, мен кичинекей кезимде мен айылда жашаган адам болчумун. Ибрагим Жунусов шаарда Кыргызстандын бардыгына эл аралык деңгээлде ырдап жүргөн ырчы болчу. Анан мен ушул эмгектенип келатып, эмгектин арты менен көп баягы кичинекей кезимде көргөн чоң артисттер менен азыр тең тайлашып, алардын ырын алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат бүгүн. Бүгүн мына Кудайдын буйругу менен Ибрагим Жунусов байкебиздин ырын алып, ошо элге тартуулаган турам. Бул мен үчүн чоң жетишкендик, чоң жеңиш, чоң ийгилик деп эсептеймин. Буйруса угуп көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо, сөзсүз түрдө комментарий калтырып, оюңуздарды, пикириңиздерди калтырыңыздар. Ташкентте Ибрагим ага Кыргызстандын элчиси болуп иштеди. Ошол пайтта тааныштык Ибрагим ага менен. Ошондо мени элчиканага чакырып, алакыда совгалар берип, эл аман кошугуну менге совга кылды, подарка кылып, шу кошуксуз айтсаңыз мен курсам боламан деди. Ва бу кошугуну мен жакшы билардым. Ва шу кошугуну менге совга кылгандан кийин биз juda ham yaxshi aka-uka bo'lib, chiroyli bo'lib tanishib ketdik va Ibragim ага O'zbekistondagi elchilik vazifasini tugatgandan keyin ham Bishkekka kelganda biz telefon orqali va Toshkentga kelsa Toshkentda, Bishkekka kelsa Bishkekda ko'rishib, mana shunaqangi yaqin og'a-ini bo'ldik. Жылы мен үйлөнгөн жылы өкүл ата коюп, азыр ошол жубайым экөөбүзгө өкүл ата өкүл болуп жүрүшөт. Андан кийин Ибрагим Кожоназаровичтин башынан өтө көп нерсе өткөн. Ал ушул концерттеринде дайыма айтып жүрөбүз, угуп көрүп жүрөбүз. Анан көп тепкичтер дагы басып өттү. Министр болду, проректор болду бизде Ошмол мамлекеттик университетинде. Вице-премьер-министр болду, элчи болду дегендей өтө көп нерсенин бардык тепкичтерди башынан өткөрүп келатат. Негизи чыгармачыл адамдардын арасынан өзгөчөлөнүп чыккан киши десек болот.